Саламатсыңарбы достор, менин атым Марат, мен Айылбанк кызматкери болом. Бүгүн мен сиздерге балдарыңыздын келечегине кандай акча чогултуу варианттары боюнча айтып берем. Эң жөнөкөй варианты үйдөн чогултуу акчаны. Үйдөн чогултуунун бир тобокелчилиги бар. Бул үйдөн чогултуп атканда башка бир чыгашалар чыгып калса, ошол жакка коротуп коюшуңуздар мүмкүн. Анан чогулбай кайра башынан чогултушка туура келип калат. Кыймылсыз мүлк алуу же кыймылдуу мүлк алуу бизде эми популярдуу нерсе. Мал алып койсо болот, аны кийин чоңойтуп, анан кийин чоңойгондон кийин сатып туруп, балдардын бир нерсе алып берсе болот. Анан үчүнчү бөлүгү айлык, мисалы үчүн ата-энелердин бир кирешелеринен бир канча бөлүгүн депозитке салып чогултуп турса, ага пайыз жүгүрүп, анан бир мөөнөт өткөндөн кийин пайыздары да көбөйүп калат, өзү негизги суммасы да көбөйүп калат. Анан балдарыңыздын окуусуна же башка чыгашаларына колдонсоңуздар болот. Мисалы үчүн депозитти айта турган болсок, Айылбанкта атайын депозиттик продукт бар. Бул Наристе деген депозиттик продукт атайын ушул балдардын келечеги үчүн ачылат. Банктын сайтына кирип, анын шарттары боюнча көрүп алсаңыздар болот.